Саламатсыңарбы урматтуу окуучуларым. Бүгүнкү сабагыбыз 9 класстын геометрия сабагынан болмокчу. Тема тик призманын аянты. Бул темада сиздер төмөндөгүдөй күтүлүүчү натыйжаларга ээ болосуздар. Күтүлүүчү натыйжа: тик призманын аянтын табууну үйрөнөсүңөр. Тик призманын аянтын табуунун формулаларын пайдаланып, маселе чыгарууга көнүгөсүңөр. Өз алдынча мисал маселелерди чыгарууга үйрөнөсүңөр. Сиздерге төмөндөгүдөй көп грандыктардын сүрөтүн сунуштайм. Бунун ичинен биз тик призманы табып, жана алардын аттарын атап жазабыз. Жазган болсок, тик призмага келсек. Тик призма деген эмне жана призма деген эмне экенин сиздер мурдагы сабакта үйрөнгөнсүңүздөр. Жана анын негизги элементтерин арасында байланыштарды дагы сиздер билесиздер деген үмүттөмүн. Анда призма деген эмне экенин аныктамасын айта кетсек. Аныктама: параллель тегиздиктерде жаткан эки граны барабар көп бурчтуктар. Ал эми калган грандары параллелограммдар болгон көп грандыктар призма деп аталат. Призма деген сөз грек тилинен которгондо кесилип алынган тело маанини түшүндүрөт. Демек, тик призманын дагы аныктамасын айта кетсек. Аныктама: эгерде призманын каптал кырлары негизине перпендикулярдуу болушса, анда ал тик призма деп аталат. Унутуп калгандар болсо, кайра жазып алсак болот. Эгерде призманын каптал кырлары негизине перпендикулярдуу болушса, анда ал тик призма деп аталат. Ошо тик призманын аянтын табууну үйрөнөбүз бүгүнкү сабакта. Тик призманын чиймесин сыза турган болсок, жана анын негизги элементтерин атап жазалы. Чокуларын белгилейли. Силерге чокулары белгиленип турат. Бизге сүрөттө туура тик призма берилди. Туура тик призманын тик бурчтуу, башкача айтканда, негизи квадрат болгон туура тик призма берилди. Эгерде негизи квадрат болгон болсо, же болбосо бардык жактары барабар болгон болсо, анда ал туура тик призма деп атайбыз. Эми бизде негизи квадрат түрүндө берилген тик призманын 6 граны 8 чокусу бар экен. Ал эми тик призманы сиздер билесиздер, негизи менен каптал кыры негизине түшүрүлгөн каптал кыры менен бийиктиги бири-бирине барабар экенин буга чейин билесиздер. Эми тик призманын аянтын айтардан мурда биз призманын аянтын дагы айтып кетсек. Призманын аянты бул каптал бетинин аянтына эки негизинин аянтын кошуп койсок, призманын аянты келип чыгат. Бул жерде каптал бетинин аянты жана негизинин аянты кандай болот? Негизинин аянты негизи кандай фигура болсо, мына ошол фигуранын аянтын колдонобуз. Негизи бул 3 бурчтук, 4 бурчтук, квадрат, тик бурчтук, параллелограмм, 5 бурчтук, 6 бурчтук, мына ушундай болушу мүмкүн. Ушулардын болот. Мына ушулардын аянтын биз буга чейин үйрөнгөнбүз. Жана ошолордун аянтын колдонуп, призманын негизинин аянтын таба алабыз. Негизи кандай фигура болсо, мына ошолорду пайдаланабыз. Ал эми каптал бетинин аянтын болсо, каптал бетинин аянты анын перпендикулярдык кесилишинин периметрин каптал кырына көбөйткөнгө барабар. Кайталайм. Призманын каптал бетинин аянты анын перпендикулярдык кесилишинин периметрин каптал кырына көбөйткөнгө барабар. Ушул каптал кырына, призманын каптал кырына негизинин аянтын кошуп, эки негизинин аянтын кошуп койсок, толук бетинин аянты келип чыгат. Бүгүнкү сабагыбызда биз тик призманын аянтын өтөбүз. Тик призманын аянты кандай табылат?
Тик призманын аянты дагы эки негизин аянттын каптал кырына кошуп койсок, толук бетинин аянты келип чыгат. Ал эми негизинин аянты жогоруда аталгандай эле негизи кандай фигура болсо, ошол фигуранын аянтын колдонобуз. Негизи бул жерде параллель экөө 2 грамм болгондуктан, барабар 2 грамм болгондуктан бир эле негизин таап, 2ге көбөйтүп, каптал бетине кошуп койсок, толук беттин аянты келип чыгат. Ал эми каптал беттин аянты дегенди кантип табабыз? Тик призманын каптал беттин аянты негизинин периметрин анын каптал кырына көбөйткөнгө барабар. Кайталайм. Тик призманын каптал беттин аянты негизинин периметрин анын каптал кырына көбөйткөнгө барабар. Каптал кырына эки негизин аянтын кошуп койсок, толук беттин аянты келип чыгат. Анда формулаларын көрсөтө турган болсок, бул каптал беттин аянты, аянтты S тамгасы менен белгилейбиз да, индексине К, П деп жазабыз. Бул каптал беттин аянты дегенди түшүндүрөт. П периметри, негизинин периметри жана H тик призманын бийиктиги. Негизинин аянт периметрин бийиктигине көбөйтүп койсок, каптал беттинин аянты келип чыгат. Ал эми негизинин аянты тик бурчтук болсо тик бурчтук, квадрат болсо квадрат, параллелограмм болсо параллелограммдын аянтын колдонобуз дагы. Аны 2ге көбөйтүп койсок, 2 гранынын аянты келип чыгат. Аны каптал беттинин аянтына кошуп койсок, тик призманын толук беттин аянты келип чыгат. Урматтуу окуучулар, берилген формулаларды дептерибизге жазып, эстеп калганга аракет кылабыз. Анда жазып болгон болсок, мисал. Мисалы, тик призманын негизи 4 см жана 5 см болгон тик бурчтук. Негизи тик бурчтук экен. Ал эми бийиктиги 8 см. Толук беттин аянтын тапкыла. Демек, негизи тик бурчтук болгон тик призма берилиптир. Анын бийиктиги 8 см. Ал эми негизинин жактары 4 см, 5 см. Тик бурчтук деген эмне? Тик бурчтук деген карама-каршы жактары барабар жана параллель болгон, бурчтары тик болгон 4 бурчтукту тик бурчтук дейбиз. Анын аянтын дагы табууну силер буга чейин үйрөнгөнсүңөр. Берилди. Демек, тик бурчтуктун эки карама-каршы жактары параллель болгондуктан биз бир жагын А, экинчи жагын Б деп белгилеп, эки жагын жазып алдык. Жана тик призманын бийиктиги 8 см, анын толук беттин аянтын тап дейт. Формулаларын пайдалана турган болсок, тик призманын аянтын табуунун формуласын пайдалана турган болсок, мына ушундай формулаларды биринчи жазып алабыз. Демек, толук беттин аянтын табыш үчүн биз негизинин аянтын жана каптал беттин аянтын табышыбыз керек. Негизинин аянты тик бурчтук болгондуктан, эки жагын көбөйтүп койсок, тик бурчтуктун аянты келип чыгат. Биз негизинин аянтын таап алдык. Эми каптал беттин аянтын табыш үчүн негизинин периметрин бийиктигине көбөйтүп койсок, каптал беттин аянты келип чыгат. Негизинин периметри эки жагын кошуп, 2ге көбөйтсөк, негизинин периметри келип чыгат. Бул жерде 9, 9ду 2ге көчсөк 18. 18 бул негизинин периметри. Негизинин периметрин H бийиктиги 8 сантиметрге көбөйтсөк, 144 сантиметр квадрат. Каптал бетинин да аянтын таап алдык. Анда негизи бизде 2 болгондуктан, негизинин аянтын 2ге көбөйтүп, каптал бетинин аянтына кошуп коебуз. Формулага кое турган болсок, толук беттин аянтын табуунун формуласына биринчи каптал беттин аянты 144 см квадрат чыкты. Кошуу негизинин аянтын 2ге көбөйтөбүз. Негизинин аянты 20 см квадрат эле, аны 2ге көбөйтөбүз. Көбөйтүп 144 см квадратка кошо турган болсок, 184 см квадрат келип чыкты. Бизге берилген мисалдын жообу, демек, тик призма, негизи тик бурчтук болгон тик призманын толук бетинин аянты 184 см квадрат. Урматтуу окуучулар, мисалды дептерибизге жазып алабыз жана ушундай мисалдарды үйдөн иштейбиз. Үйгө тапшырма.
окуу китебинен 7-9 класстын геометрия китебинен автору И. Бекбоев, А. Айылчиев, А. Бөрүпбаев. Мына ушул китептен 236 бет номер 2 жана 11 мисалдарды үйдөн өз алдыбызча иштеп көрөбүз. Мына биз көрсөтүп бергендей мисалдарды өзүбүз ой жүгүртүп, тик призманын негизги элементтерин жана аянтын табуунун формулаларын пайдаланып үйдөн өз алдыбызча иштейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Алган билимиңиздер пайдалуу болсун.